Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, барын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Путин Москвага пилотсуз учактардын жасаган сапары боюнча үн катты. Киев режиминин эл жашаган үйлөргө чабуул коюп, Россияны коркутуу жолун тандаганы террордук ишмердүүлүктүн ачык эле белгилери. Бул тууралуу Россиянын лидери Владимир Путин Москва жана Москва облустарына пилотсуз учактардын жасаган сапары боюнча комментарийинде белгиледи. Москванын абадан жасалган чабуулга каршы турган системасы кадимкисинде иштеди. Канааттандырарлык, бирок жасай турган нерселер да бар. Мындай көйгөйлөр менен Сириядагы Хмеймим аэродромунда да бет келгенбиз. Хмеймим авиа базасынын аймагы менен Европанын эбегейсиз чоң мегаполиси Москваны салыштырууга болбойт. Жалпысынан борбор каланын ПВОсун кубаттуу кылыш үчүн кандай иштерди жасоо керектиги түшүнүктүү болду, деди Путин. Россия лидери мындай кадам менен РФти жооп кылууга түртүү болуп жаткандыгын айтты. Кыязалар бизди жооп кылган кадамдарга түртүп жатат окшойт. Эмне кылыш керектигин көрсөтөбүз, деп белгилеген Россия лидери. Эске салсак, Москвадагы эл жашаган 2 үйгө 2 дрон келип түшкөн. Бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Булак Назар Ньюс KG. Россия менен кагылыш болуп кетсе, ЖМК НАТОнун жашыруун планын жазды. Responsible Strateg баяндамачысы Ян Дэвис Түндүк Атлантикалык альянс Россия менен кагылыш болуп кете турган болсо, ага даяр туруш керек деген маанайда жашыруун план даярдап жатканын билдирди. Бул туурасында РТ жазды. Дэвистин айтымында, НАТОнун Вильнюстагы саммитинде жашыруун планды колдоо боюнча сунуштар айтылат. Анда Россия менен болуп кетчү аскердик кагылыштын сценарийи жазылган. Журналист документтер эч кимге, адистерге, мыйзамчыларга көрсөтүлбөй жашыруун даярдалгандыгын билдирген. НАТО Украинадагы чатак башталгандан тарта дүйнөлүк аренада таасирин күчөтүүгө басым коюп жаткандыктан, альянстын ичиндеги узак мөөнөттүү аскердик пландоо процесстерин мүнөздөгөн ачык айкындуулуктун жоктугу демократиялык көзөмөл кылуу кадамдары боюнча көйгөй жаратууда, деп жазган ал. НАТОнун Литванын борборундагы саммити 11-12 июлда болот. Россия Түндүк Атлантикалык альянс конфронтацияга багытталгандыктан Европадагы күчүн арбытып жаткандыгына түйшөлгөнүн бир нече ирет билдирген. Россия лидеринин маалымат катчысы Дмитрий Песков блоктун мындан ары кеңеши аймактагы кооптуулукка пайдасыз болорун белгилеген. Анткени менен Россия диалогго ачык экендиген, бирок анын кызыкчылыгына олуттуу коркунуч жараткан жагдайларды көз жаздымда калтырбай тургандыгын айткан. Булак Спутник KG. Режеп Тайып Эрдоган Садыр Жапаровду инаугурациясына чакырды. Президент Садыр Жапаров Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирет. Маалыматка караганда, Садыр Жапаров Режеп Тайып Эрдоганды президенттик шайлоодогу жеңиши менен жылуу куттуктап, боордош түрк элине мындан ары да гүлдөп өнүгүүнү каалады. Өз кезегинде Түркиянын президенти жылуу калоолор үчүн ыраазычылык билдирип, Садыр Жапаровду инаугурация аземине чакырды. Өлкө лидерлери ошондой эле кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттарын жана биргелешкен өз ара аракеттенүүнүн келечегин талкуулашты. Булак Назар Ньюс KG. Ырчын Нурчолпон полковниктин ыдык көрсөтүүсүнө кабылган. Ырчын Нурчолпон коргоо министрлигинин полковнигин ыдык көрсөтүүгө айыптады. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында, бул окуя борбордук армия үйүндө музыкант болуп иштеп жүргөндө болгон. Учурунда алар аскердик майрамдарда концерт уюштуруп турушкан. Концерттердин биринде полковник мага ыдык көрсөттү. Ал мени кырмап, күч менен кармоого аракет кылды. Мына сырткары кесиптеш офицерлер дагы мени кырмап, жолумду тосушту. Ал полковник болгон үчүн эч ким унчук алган жок. Бир гана ырчы Ильяс Андаш бул
көрүнүштү токтотту. Концерттен кийин башка бир офицерге окуя тууралуу айтсам, жылмайып, силер биздин көңүлүбүздү көтөргөнү келиңерби? Демек көтөргүлө деген гана жооп алдым. Жолдо келе жатканыбызда кесиптеш айымдар мындай окуялар мурун дагы болуп келгенин айтышты. Бирок аларга бул жумуш керек болгондуктан алар арыз жазышкан эмес. Мен ал полковниктин үстүнөн арыз жаздым. Ошондон кийин гана ал менден кечирим сурады дейт ал. Булак Назар Ньюс KG.